Маматазим Алибаев эрте жаздан бери таң эртелеп 1,5 гектар өлүш жеринде тала иштерине киришкен. Дыйканчылыкты өздөштүрүүнү колго алып, быйылкы жылда өзгөчө ыкма менен бир эле айдоо аянтына арпаны, ага кошуп эле бедени сепкен. Мал жандыгына тоют камдоо үчүн Айыл банктан өрөнгө деп насыя алган. Бирок мен сепкен себебим мына арпа көсөттөгү тиги беденин нымдуулугун сактаганга жардам берет да. Баа күнү ысып кеткенде аны күйгізіп қойбасын деген ықма менен істеп отырмыз. Бұйырса, мына азыр өсіп қалды. Түсімділігі жақсы болады да, мұны алғаннан кейін беде өзінше күш алып өсе баштайды. Бұға Айыл чарбасынан, Айыл банктан қайрылдым еді. Маға жақсы жардам берішті, 200 мыңдай кредит алдым. Тура бағытта байлану үшін ошол ертеген мол қалдарыма берден өзіме жем чөп шығады. Алибаев Айыл чарбасын каржылоо 10 долбоору аркылуу 6% үстөк менен алган насыянын жарымын дыйканчылыкка жана мал чарбачылыгына жумшап жаткандыгын айтты. Өлүш жерине ошондой эле 200 даана алма жана кайноолу көчөттөрүн тиккен. Быйылкы жылда кайноолунун алгачкы түшүмүн алайын деп турат. Алган насыянын бир четин бак тарактарына да жумшаарын кошумчалады. Асты жагында алма бак экенбиз. Мына быйыл түшүмү Кудай берсе элге жетет. Биринчи түшүм ошондо? Ооба, биринчи түшүм. Жакшы мындай кылып путап, карап, дарыласаң, анан аласың. Буга эмгектениш керек да. Айыл чарбасын каржылоо 10 долбооруна республикалык бюджеттен 474 миллион сом каралган. Долбоордун максаты 2022 жылы айыл чарбасынын жазгы тала жумуштарын өз убагында жүргүзүү үчүн жеңилдетилген кредиттик каражаттары менен камсыздоо аркылуу мамлекеттик колдоо көрсөтүү болуп саналат. Маматазим Алибаев мал чарбачылыгын өнүктүрүүнү алдыда максат кылган. Өлкө башчынын дыйкан фермерлерди колдоп жаткандыгына ыраазы. Арзан насыя менен көп мүмкүнчүлүктөргө шарт түзүлгөнүн белгилейт. Болгону насыяны алган соң аны туура багытта жумшоо баарынан негизгиси экендигин айтат. Дыйкандарга жардам берем деген жактарын көп айтып атат. 6%-ны алгыла, ошону пайдалангыла, мал чарбасыга, дыйканчылыкка деген жактары ишкерлер болсо жанагындай немелерге сарптагыла деп атпайбы. Туура. Ошон үчүн мен дайым Айыл банк менен байланышамын. 6%-дан 200 миң алдым. Ошону мен жана өзүңөр көргөндөй талага, малга, чөпкө, жемге, жер жатканга кыскасы дагы кошумча малдарды алып жайлоого айдап жибердим. 20-30га барды. Буюрса, азыр жайлоого кетишти, сыйлар да жайлоого кетти. Мына бака күздө келсе анан дагы шарттуу пайдалана беребиз. Ал эми Айыл банк ачык акционердик коомунун Кызыл Кыя шаарындагы өкүлчүлүгү бүгүн агро өнөр жай комплексин каржылоо долбоору аркылуу 9 миллион сом каражат келип түшкөндүгүн маалымдады. Бүгүндөн тартып бул долбоор боюнча каржылоо башталат. Долбоор мал чарбачылыгы, эт жана сүт багыттарына, ошондой эле мөмө жемиш багыттарына берилет. Бүгүндөн баштап дагы бизге жогору жактан акча бөлүндү. Агро өнөр жайы боюнча Кызыл Кыя филиалына 9 миллион акча бөлүндү. Биз буну ошол айыл чарба каржылоо долбоору боюнча очередте турган, кийинки ала тургандардын баарын телефон чалып чакырып, аларды кимиси бизге биринчи документти алып келсе, ошолорду биз электрондуу журналга каттап туруп берип баштайбыз. Анын багыты боюнча мындай: мал чарбачылыкка, эт багытына, сүт багытына, мөмө жемиш багытына ушул берилет. Суммасы 500 миң сомго чейин. Шаардагы Айыл банкка насыя алуу үчүн баары болуп 207 кардар катталган. Анын ушул күнгө чейин 43 каржыланды. Калган кезекте тургандар эми агро өнөр жай комплексин каржылоо долбоору аркылуу келип түшкөн каражаттан каржыланышат. Ооба, бизде санариптик справкалар боюнча биз ал боюнча тактама сураган жокпуз. Биз ошол айыл өкмөттөн чарба китеп боюнча ошо айыл өкмөттүн сотрудниктери жазып берген болсо, биз ошонун негизинде гана алабыз. Биз аны санариптен текшербейбиз. Берүү тартиби оңой эле. Бизге эми ошол заявка берет, документтери алып келе турган болсо, айыл өкмөттөн ошо чарба китебинде канча малы бар, канча жери бар, анан кимдер жашайт, ошол тууралуу маалымат алып келет, залогко үй, күрөөгө үй коет, же болбосо недвижимость баягы жерге бөлүнгөн кызыл гос акты болсо, ошол негизинде биз налоговый соцфондко барыштын кереги жок. Эч кандай регистрация болбойт. Бир гана ошол биз
акчаны биз бөлүп бергенден кийин келишим түзө турган болсок, через нотариус менен госрегистрден запрет бастырып келет. Маалымат үчүн айтсак, Баткен областы боюнча Айыл банк ачык акционердик коомуна 160 миллион сом каражат бөлүнгөн. 213 кардарган насыя берилген. Бүгүнкү күнгө облус боюнча 160 миллион сомдун 130 миллиону берилген болсо, калган 30 миллион сом насыя Кадамжай, Баткен жана Лейлек райондорунда калган. Алтынай Шебединова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары.